Талас шаарынын тургундары бүгүн өз ара китеп алмашууга мүмкүнчүлүк алышты. Жарманкеде үйдө жөн жаткан предметтик китептерин бул аянтчага алып келип саткандар жана бири-бири менен алмаштыргандар болду. Ал эми балдарына китеп издеген ата-энелер ушул жерден арзан баада сатып алып кубанышты. Ушундай возможность болуп, үйдөгү наконец-то канча жылдан бери турган китептерибизди өткөрүп алдык. Кайра оңуштуруп алдык. Анан азыр в основном бир баламдын 8 китеби жетпейт. Мына берде 100 сом, 150 сом экен. Аябай кымбат болуп кеткенде 200 сом экен. А биз деген 380ден сатып алчык. Жакшы эле, мисалы. Мен кече небереме 6 китеп жетпеген эмес. Бүгүн ошо 6 китептин мен экилеги китебин тапкан жокмун, 4 китебин таап баратам. Китебим тиги Султандан, эмеден алсак, ар бир китеп 300 сомдон, 350 сомдон алабыз да, 400 сомго чейин. А биякта ар бир китепти башма-баш алмашып атабыз, кээде 150 сомдон, же аябай патологу 150 сом экен. Жарманкени билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеванын тапшырмасына ылайык Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү уюштурду. Ата-энелерден тышкары китепканачылар да катышты. Иш-чаранын башкы максаты предметтик китептерди арзан баада сатып алууга же алмаштырууга шарт түзүп берүү. Моюнга алыш керек, ата-энелер арасында китеп өзгөчө орус класстарда жетишпеген китептер бар. Бүгүнкү күндүн өткөрүүбүздүн негизги максаты ошол китептерди ата-энелер бири-бири менен алмашса деген. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, былтыр 5-класс болсо баласы, ал окуучу быйыл 6-класс болот. Ал эми былтыркы сатып алган китептер үйүндө калып калат да. Көпчүлүк ата-энелердин үйүндө азыр пайдаланылмай калган китептери бар. Ошол китептерди жалпы ата-энелер бири-бири менен алмашып алса, же базар баасында арзан баада сатып алса болот. Биз ошол алмашууну аянтчасын түзүп бердик десек болот да. Жергиликтүү тургундар алып келген китептерин алмаштырууга жана сатууга да үлгүрүштү. Ал эми бүгүнкү иш-чарага келе албай калгандар үчүн атайын китеп алмашуу бурчтары уюштурууларын билим берүү бөлүмүнөн билдиришти. Бүгүн укпай калган ата-энелер болсо, биз бул китеп алмашуу күнү бүткөндөн кийин өтпөй калган же алмашылбай калган китептерди ар бир мектепке уюштурабыз. Башкача айтканда, ар бир мектептин китепканасына китеп алмашуу бурчтарын уюштурабыз. Бүгүн келе албай калган ата-энелер ошол өзүлөрүнүн мектебине барып, өзүнүн үйүндөгү китептерди ошол мектептин китепканасына алып барып туруп алмаштырып алса болот. Белгилей кетсек, Талас областында мындай форматтагы китеп алмашуу иш-чарасы биринчи жолу өткөрүлдү. Жарманкени окуу жылынын алдында уюштурууну министрлик демилге кылган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.